Ырысбай, мен түшүнбөгөнүм үчүн сурайм. Чынбы, мурда манасчылар даарат менен намаз менен манас айтканы? Биринчиден, Сагынбай атасынын өзүнө алып келе турган болсок, бул киши намаз окуган киши болгон. Кадимгидей эле намаз окуган киши болгон. Андан мурунку манасчыларда ар кандай болгон. Ар кандай бир пикирде бардыгы даарат алып, бардыгы окуган дегенден алысмын. Биринчиден, манасты баштады деген Токтогулчу ислам доору кыргыздарга аралашып турган учурда келген дагы дал ошол күндөн сиз айтып аткан азыркы манаска болгон чабуул башталган да. Бул ислам дүйнөсүндөгү манасты өзбек ажы айтып аткандай туура эмес түшүнүп алуудан бул бизге каршы курал экен дегенден улам Токтогул ошон үчүн даргасылган. Токтогулчу мына манасты бүгүнкү деңгээлде чыгарды деген нерсе бул исламга каршы экен деген дагы даргастырган. Мына ушундай нерселер болгон да. Сагынбай сыяктуу даарат менен ошончолук аздек аяр мамиле жасаган манасчыларыбыз болгон. Мен бул ушул боюнча мисалы жана даарат боюнча мына Саякбайдын вариантында жанагы чоң казатка аттанардын алдында манас жанагы хандарды чогулуп алып айтып атты. Ошол казатка баары келсин, муну ашуудан ашып келатканда дааратсыз бири өтпөсүн деп атты. Аскердин баары дааратсыз өсө өзүм чагып таштайм деп манас. Мына ошо Саякбайдын вариантында эң акыркы чыккан чоң китебинде. Дал ушинтип турат да, дааратсыз ашуудан өтпөсүн деп бири да аскердин бири.